Бүгін күнгө жума. Назарыңыздарда жаңылыктардын жыйынтыкталган топтому. Студияда Канат Авазбеков. Саламатсыздарбы? Алгач берүүнүн өзөгүн түзгөн окуялардан кыскача. Нарындагы Солтон Сары кенин иштетүүгө уруксат берилип, ишканага мамлекеттин үлүшү киргизилди. Жергиликтүү тургундар үчүн жыл сайын 50 миллион сом кенемте төлөнмөй болду. Президенттин тапшырмасына ылайык мамлекеттик мекемелердин жетекчилери социалдык тармактар аркылуу апта сайын элге маалымат берүү өнөктүгүн баштады. Талас облусунда төө бурчак жыйналууда. Облус жылына 90 000 тоннага чейин төө бурчак өндүрүп, дүйнөнүн 20дан ашуун өлкөсүнө экспорттойт. Нур-Султан шаарында өткөн Азия жаңырыгы эл аралык цирк искусствосунун фестивалында Кыргыз мамлекеттик циркинин артисттери эки коло байге жана атайын сыйлыктарды жеңип, байгелүү кайтып келишти. Солтон Сары кенин иштетүүгө уруксат берилди. Ишканага мамлекеттин үлүшү киргизилип, кенди иштетүүдө цианид колдонулбайт. Ошол эле маалда компания тараптан жергиликтүү жашоочулар үчүн азырынча жыл сайын 50 миллион сом компенсация төлөнө турган болду. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Султанбек кызы улантат. Президент Садыр Жапаров июнь айында Солтон Сары алтын кенине барып, ал жерди өз көзү менен көрүп, абал менен жакындан таанышып келген. Мамлекет башчы эл менен жолугуп, ишкана боюнча акыркы чечим комплекстүү анализ жана кырдаалдар тараптуу изилдөөдөн соң кабыл алынаарын белгилеп, экология маселелерине өзгөчө көңүл бурулаарын айткан. Жергиликтүү элдин дагы талабы ошол болчу. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Солтон Сары кенинин иштетилиши боюнча түшүндүрмө берди. Өзүңүздөр билгендей, жолдор эч ага эле салынып бүтүп, фабрика салуу иштери жарымдап калган. Жер кыртышын бузуу боюнча башка иштер болбой турганы аныкталган. Ошондуктан мындан ары башка жерден жер кыртышын бузбастан Солтон Сары кенин иштетүүгө уруксат берилди. Ошол эле маалда компания тараптан жергиликтүү жашоочулар үчүн азырынча жыл сайын 50 миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнө турган болду. Алтын чыга баштаганда бул сумма эселеп көбөйтүлөт деп макулдашылды. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы белгилегендей, кен иштетиле баштаганда социалдык пакет көбөйүп, мамлекеттик үлүш бюджетке түшөт. Бул 1 жылдык бюджети 15-17 миллион сомдон ашпаган. Анын 10 миллион сомун дотацияга республикалык бюджеттен трансферт катары алган. 2 айыл үчүн чоң каражат. Аларды азыр токтотуп койсок, иштетпесек, пайда алып келбесе, тура берсе, эртең эмне болот деген суроо пайда болот да. Инфраструктура оңдоо боюнча мектептер, бала бакчалар, ошол жерде жыл сайын 50 миллионга жакын компенсация төлөп берилет экен да. Андан тышкары жаңы заманбап ошол экологиялык, техникалык жагынан талаптарга ылайык ошол кенди каскан ишкана ошолорду сөзсүз аткарыш керек болот да. Бизден мамлекет тарабынан көзөмөл болот, тийиштүү органдардан көзөмөл болот, эң негизги көзөмөл бул элди көзөмөл. Ишканага мамлекеттин үлүшү киргизилип, кенди иштетүүдө цианид колдонулбайт жана алтын кара балтада афинаждалат. Бучук тилкесинде 12 тонна алтын бар, ал эми жалпы баалуу металлдын кору 22 тонна деп эсептелет. Кумтор нам показал, как не надо разрабатывать месторождение. Мамлекет тарабынан эң биринчи кезекте экологияны коргоо маселеси эске алынат. Анткени чынында эле Кумтөрдүн буга чейинки тажрыйбасы бизге кенди кантип иштетпөө керектигин анык көрсөттү. Бул кенди болсо биздин өлкө өз кызыкчылыгына иштетет. Жакшы менеджер катары иш алып барат жана Кумтөрдөгүдөй экологияда, экономикада катачылыктарга жол берилбейт деп ойлойм. Заинтересован в том, чтобы государство само разрабатывало. Өз кезегинде жергиликтүү тургундар кенди иштетүү инфраструктуранын жакшырышына, жергиликтүү бюджеттин гана эмес, бүтүндөй мамлекеттик казынанын да толушуна алып келет деген ишенимде. Мындан тышкары аймакта жаңы жумуш орундары пайда болот. Кендерди иштетип, чоң кендерден бир пайда көрүп, республиканын экономикасын көтөрүшүбүз керек да. Ато кээ бирлери келип эле эл минтип атат, антип атат деп эле ушинтип ойду тоону сүйлөп атышат да. Эл биринин атынан сүйлөй берет да. Элдин баары өнүгүүнү эле каалап турат. Мына кичинекей Израиль деген бүткүл дүйнөнү промышленностун өнүктүрүп алып, өнөр жайын, военный техникаларын өнүктүрүп алып, эл менен тең ата болуп атат. 2-3 эске алчу нерсе бар бул жерде, менин оюмча. Биринчиден ушу экологиялык зыяндары тийбеш керек, элге зыян тийбеш керек кендин. Экинчиден ошол кенден түшкөн акча каражаттарын ушу чындыгында ушу карапайым элдин жашоосун оңдогонго жумшаса, анда пайдасы көп болот деп эсептейм да. Солтон Сары башынан касылып келе жаткан эле оокат болчу да. Анан эми ал элдин баары, калктын баары макул болуп атканын каяка каршы чыгат элек. Бизге деген тынччылык керек, тынччылык жолу менен казышып,
келечектеги урпактарыбызга пайдасы тиет деген үмүттөбүз баарыбыздан эле. Солтон Сарыкени Нарын облусунда Капкатташ Кыркат тоосунун түндүк капталында жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 3,5 метр бийиктикте. 1995-96 жылдары кенде казып алуу иштери жүргүзүлгөн. 1997 жылы кен консервацияланып, казып алуу иши токтотулган. Бактыгүл Султанбек кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24. Элдик курултайды өткөрүү боюнча убактылуу жобо бекитилди. Анда элдик курултайды өткөрүүнүн жана делегаттарды шайлоонун тартиби, алардын шайланган мөөнөтү камтылды. Ал арада биринчи элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин алгачкы отуруму болду. Иш-чарага уюштуруу комитетинин мүчөлөрү, президенттин администрациясынын кызматкерлери, президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, ошондой эле коомдук ишмерлер катышты. Кененирээк Нургүл Жумабекованын материалы. Элдик курултайды өткөрүү боюнча убактылуу жобо 3 негизги бөлүктөн турат. Жалпы жоболор менен кошо курултайды өткөрүүнүн жана делегаттарды шайлоонун тартиби убактылуу документтин өзөгүн түзөт. Элдик курултайдын ишине өлкөнүн аймактык, кесиптик, этномаданий жана конфессиялык коомчулуктардын өкүлдөрү катышууга укуктуу жана курултай 1000 делегаттан турат. Элдик курултай 1000 делегаттан турат. Анын ичинде административдик аймактык бирдиктерден 960 делегат шайланып келет. Чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 28 делегат, конфессиялык коомчулуктардан 10 делегат. Жобого ылайык элдик курултай 1 жылда 1 жолу өткөрүлөт. Бул жолку элдик курултайдын өзгөчөлүгү делегаттарды эл өзү жергиликтүү курултайларда тандайт. Документтерге делегаттарды шайлоо жол-жоболору да камтылды. Шаар, аймактардан канча делегат шайланары так көрсөтүлгөн. Административдик аймактык бирдиктерден делегаттар төмөнкүдөй шайланат. 452 айыл аймагынын ар биринен 2ден, бардыгы 904 делегат. Облустук маанидеги 12 шаардын ар биринен 2ден жана райондук маанидеги 18 шаардын ар биринен 1ден делегат шайланат. Бардыгы 42 делегат болот. Бишкек шаарынан 10 жана Ош шаарынан 6, бардыгы 16 делегат шайланып келет. Ошол учурда жободо мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, анын ичинде жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештин депутаттары, чет мамлекеттин жарандыгы бар адамдар, соттун чечиминин негизинде жөндөмсүз деп табылган адамдар, мурда соттолгондор жана жашы жетелектер делегат боло албай турганы так белгиленген. Курултайга делегаттарды шайлоого аткаруу бийлиги аралашпасын деп атат. Демек эл өзү тандасын дейт. Ар бир аймактарда сөз өтүмдүү жанакындай бир кадыр бартуу адамдар делегат болуп келип, бул жерде түз сөздөрүн айтып, сунуштарын айтып, айыл жерлеринде болуп аткан кемчилдиктерди айтып, ошону бийлик угуп, бийлик ошону аткарып турса бул жакшы. Элдик курултайдын делегаттары 1 жылдык мөөнөткө шайланат жана документтин ээсинин мандатын ырастаган документ берилет. Элдик курултай өзүнүн жыйналышында төрагасын, төраганын 2 орунбасарын, элдик курултайдын катчысын жана элдик курултайдын аксакалдар кеңешин көпчүлүк добушу менен шайлайт. Ошол учурда мамлекеттик катчынын төрагалыгы астында биринчи элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин алгачкы отуруму болуп өттү. Жыйында эл менен жолугушууларды жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча тапшырмалар аныкталып, элдик курултайды уюштуруунун алкагында техникалык мүнөздөгү конкреттүү тапшырмалар берилди. Сүйүнбек Касманбетов уюштуруу комитетинин негизги тапшырмасы элдик курултайга делегаттарды көрсөтүү жана шайлоо процессинин таза жана ачык өтүшүн камсыз кылуу экенин белгиледи. Бүгүнкү жыйында биздин облустун жетекчилерине, 2 шаардын мэрине конкреттүү түрдө кандай иштерди алып барабыз, кандай уюштуруу иштерин жүргүзөбүз жана ушул курултайга делегаттарды шайлоо тартибин уюштуруу боюнча тапшырмалар коюлду, мөөнөттөр аныкталды. Эң негизги эле ишибиз бул элдик курултай. Бул курултайда элдин гана өкүлдөрү шайланат. Ар бир айыл өкмөттөн 2ден киши шайланат деп биздин жоболорубузда жазылган. Чыныгы элдер катышкан курултай болот. Эл өздөрү тандап алат өзүнүн делегаттарын, өздөрүнүн протоколдорунда аны бекитишет жана уюштуруу комитетине жөнөтүшөт. Биринчи элдик курултай 2022 жылдын 25 ноябрында Бишкек шаарында өтөт. Элдик курултайдын максаты өлкөнү өргө тарта турган, же чечилбей жаткан таллуу маселелерди, ички жана тышкы саясаттагы оош кыйыш жагдайларды чогуу талкуулап, аны элдин кызыкчылыгы үчүн чечип берүү. Ошондуктан элдик курултай элдин үнү болот. Нургүл Жумабекова, Эсен Турабы, Киев, Ала Тоо 24. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Алымкадыр Бейшеналиев саламаттыкты сактоо министри кызматынан бошотулду. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрация жетекчиси Акылбек Жапаровдун төрагалыгы астында президенттин администрациясынын коллегиясы өттү.
Жыйында мамлекеттик органдардын ишин баалоо методикасы сунушталды. Мындан ары кайсы бир иш-чараны уюштурууга тартылган мамлекеттик органдар бирдей жоопкерчилик алат. Андан соң Айыл чарба менен энергетика министрлигинин ишмердүүлүгү каралып, ченемдик укуктук актыларды даярдоосуна баа берилди. 10 декабрга чейин бардык аткаруу бийлигинин иши ушундай эле жол менен бааланып, тиешелүү чара көрүлөт. Ошондой эле жазуу жана ОЗЭК тапшырмалардын аткарылышы да көзөмөлгө алынат. Министрлер кабинетinin төрагасы Акылбек Жапаров менен Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар соода экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактардагы кыргыз-орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Өзгөчө басым үстүбүздөгү жылдын 25-26 августунда Кыргызстандын төрагалык астында Чолпон Ата шаарында өтүүчү Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынын эске алуу менен Евразия экономикалык биримдигиндеги интеграциялык өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө жасалды. Министрлер кабинетinin төрагасы Акылбек Жапаров Корея Телеком корпорациясынын вице-президенти Пак Седжу жетектеген делегация менен жолугушту. Жолугушуу мамилелерди өнүктүрүү, кызыкчылыкка туура келген чөйрөлөрдө иш алып баруу үчүн маанилүү жана жагымдуу көрүнүш. Пак Седжу телекоммуникация тармагындагы алдыңкы тажрыйба алмашууга даярдыгын билдирди. Ал санариптик инфраструктураны түзүү, төлөм системаларын жакшыртуу боюнча пикирин ортого салды. Ошондой эле финтех инновацияларын өнүктүрүүгө негизделген Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жана айкындуулукту жогорулатуу боюнча сунуштарды берди. Тараптар өз ара аракеттенүүнүн эки жана көп тараптуу багыттарынын келечегин талкуулады. Мамлекеттик мекемелердин жетекчилери социалдык тармактар аркылуу элге маалымат берүү өнөктүгүн баштады. Бул президенттин тапшырмасы менен аткарылууда. Мындан ары мекеме жетекчилери апта сайын социалдык тармактардын колдонуучулары менен түз байланышта болуп, суроолорго жооп берип турушат. Instagram баракчасынын катталуучулары түз эфир аркылуу маалымат берүү өнөктүгүн алгачкылардан болуп, өзгөчө Кырдаалдар министрлиги баштады. Мекеменин расмий баракчасы аркылуу 100дөн ашуун суроо берилди. Кайрылуулардын көпчүлүгү куткаруу кызматы, министрликтин бюджети жана жаңы сатып алынган техникалар тууралуу болду. Суроолор ушундай болду да. Техникаларды жаңы алып атасыздар, ошондон кээ бир моментте болду. Ушуларды өзүнүн эмеси менен колдонсоңор экен, жакшы колдонсоңор экен, жакшы колдорго тийсе экен деп, анан ошо биз дагы ошол экинин алкагында тиешелүү окууларды жүргүзүп, тиешелүү ошол эки техникалык спецификацияларды ар бир алган шопурга, механизаторлорго, механиктерге үйрөтүү менен, окутуу менен ошол эки иштерди алып барып атабыз. Социалдык баракчалардагы жолдоштор жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бул өнөктүк мамлекеттик органдардын эл алдындагы отчеттуулугун күчөтүүнү максат кылат. Мекемелердин ишине байланыштуу баардык суроолорго жооптор берилет. Коомчулук менен эң сонун аянтча болот экен. Бул дагы мына менен өзүмдүн тажрыйбамда сезе турган болсом, мына бүгүнкү күн даярдануу үчүн ошол жерлердеги маалыматтарды алып, ошол мен эл алдындагы өзүмдүн жоопкерчилигимди сездим. Ошол так даана туура жооп берүүгө аракет кылдым. Экономика жана коммерция министрлиги өлкөнүн жыл башынан берки экономикалык көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат берди. Ага ылайык Кыргызстандын январь-июль айларындагы ичкидин өнүмү былтыркы жылдын 7 айына салыштырмалуу 7,7 өскөн. Министрдин биринчи орун басары эң жогорку көрсөткүчтөр өндүрүш менен айыл чарбасында байкалганын билдирүүдө. Макроэкономика жагынан суроолор болду. Божомолдор жөнүндө, инфляция жөнүндө, баягы эле бир айыл, бир продукт деген проекти долбоор боюнча суроолор болду. Мисалы ушу бир айыл, бир продукт деген боюнча ал долбоор Ысык Көл облусунда башталган. Эми Ысык Көл облусунан башка облустарга ошол долбоор ошол багыттар менен иштейт. Facebook жана Instagram баракчалары аркылуу түз эфирлер апта сайын уюштурулуп турат. Бул мекемелерге берилген президенттин тапшырмасы. Калугул Асанбаев, Руслан Сабатаров, Алато 24. Баткен районунун Кыштут айылында Чакан ГЭС ишке кирди. Кубаттуулугу 10 мегаватт, сметалык баасы $7 миллион түзөт. ГЭСтин курулушун 2021 жеке ишкер колго алган. Аны 5 каскад менен куруу пландаштырылып, учурда биринчи каскадта 100% жумуш аткарылды.
2 бассейн, 700 метр канал, 5 чакырым электр чубалгылары тартылган. Биринчи каскадтын курулушуна 800 000 доллар жумшалды. Эми газ, кыштут, чарбак, Сагмент жана Таян айылын электр энергиясы менен камсыздалуусу күтүлүүдө. Кыргызстандын энергетикалык потенциалы 142 миллиард киловатт саатты түзөт. Бүгүнкү күндө биз анын 10 гана пайызын иштетип жатабыз. Ошол себептен биз ушу энергетика тармагында өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп, Атайын ушул чакан ГЭСке ушу 5 каскадтан турган ГЭСти баштадык. Дагы 3-4 каскад кошуп куруп, эгер чыгара турган болсом, ушундай максат койдум дейт алдыга. Анан ошондо айылды Кыргызстанда биринчилерден болуп, баягы абоненттерини бекер кылып берүүгө ода берем деп, ушундай одаларын берди. Бул деген эл үчүн өтө позитив мындай эме болот да. 18 августта УКМК ок атуучу куралдарды жана жардыргыч түзүлүштөрдү мыйзамсыз сактаган жана колдонгон Үмүт жана Ко жоопкерчилиги чектелген коомунун тең ээсин колго түшүрдү. Тинтүү иш-чараларынын жүрүшүндө 7,62 калибриндеги бир даана Калашников автоматы менен БРДМ-2 атайын техникасы, ок атуучу куралдар, октарлар жана жардыргыч заттар, ар кандай куралдар табылган. Шектүү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жеткирилди. 88 жаш курагында дүйнө салган залкар инсан, Кыргыз мамлекетинин энергетика тармагын түптөөчүлөрүнүн бири Жамалбек Түлөбердиев акыркы сапарга узатылды. Өлкөдөгү ири энергетикалык долбоорлорду иштеп чыгып, ишке киргизилген мамлекеттин өнүгүшү үчүн опол тоодо эмгек жасаган бул инсандын сөөгү бүгүн Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. Жамалбек Түлөбердиев Кыргыз мамлекетинин энергетика системасын түптөөдө опол тоодо эмгек кылган залкар инсан. Эмгек жолун катардагы жумушчудан баштап Кыргыз Энерго холдингдин жетекчисине чейин жеткен. Жамалбек Түлөбердиевдин учурунда таш көмүр, Шамалды сай ГЭСтери курулган. Токтогул, Күрп сай ГЭСтерин ишке киргизүүдө долбоордук кубаттуулугун так эсептеп ишке киргизген. Бул киши ушу энергетика эмне экенин кандай кылса өнүгөсү үчүн жакшы түшүнгөн киши эле. Өтө жоопкердүү. Мен Токтогул ГЭСтин курулушунда 10 жыл иштедим. Мына бул киши анда ушул Кыргызстан башчы инженери болчу. Дайыма барып ошо Токтогул ГЭСтин курулушуна көз салып, өзүнүн кеңешкебин айтып, курулуучулар менен проектировщиктер менен пикир алмашып турчу да. Андан кийин Токтогул ГЭСтен Күрп сай ГЭСи курулду. Анда дагы энергетика тармагында иштеген көрүнүктүү адамдардын баардыгы бул адамды устаты, жол көрсөткөн көсөмү катары таанышат. Бир нече мамлекеттик сыйлыктарды алгандан тышкары бул инсандын көп жылдык ишмердүүлүгү бааланып, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги жана СССРдин ардактуу энергетиги аталган эле ушул тармакка чындап эмгеги сиңгендигин далилдеп турат. Бул Кыргызстан энергетиканын патриархы болчу. Түптөгөнү деген 30-жылда энергетика аз-аздан башталды эле. Бирок бул киши келгенде 60-жылдан баштап 90-жылга чейин азыркы энергетика түзүлдү. Адам катары, адис катары аябай кыйын киши болчу. Кыйын киши иштегенде түнү менен жолго чыкчу, эртең менен жетип барып ошондон чогулуш өткөзчү. Ар бир адамда 3-4 мугалим болот. Менин мугалимим бири, эң негизги мугалим энергетиканы үйрөткөн, жазганды үйрөткөн, эксплуатацияны үйрөткөн Жамалбек Түлөбердиев болчу. Жамалбек Түлөбердиев энергетика тармагындагы кандай гана ири долбоор болбосун ага колу тийген, кошо аралашкан чыган ишмер болгон. Эмгегин эл баалагандыктан учурунда жогорку кеңештин 3 чакырылышына депутат болгон. Мен бул кишинин окуучусумун. Убагында ошол электрода генеральный директор болуп иштеп атканда бул киши председатель совета директоров болчу. Ошол кезден баштап көп нерселерди айтып, бизди үйрөтүп, энергетикадагы ийиз калтыра турган кишилердин бири болчу да. Негизинен түптөгөн, ошонун баардыгын чогултуп, даназалап, принципиалдуулугун көрсөтүп, ушу коңшу биздин коңшу энергетиктер менен тил табышып, баардыгы менен ушу тең тайлашып, жакшынакай болуп алып жүргөн киши болчу. Мындай кишилерди ушундай урмат менен, урмат азим менен жакшынакай алып жаткан биз үчүн сыймык. Өмүр өрнөк инсан менен коштошууга жакындары, жалпы коомчулук келди. Кыргыз мамлекетинин түптөлүш тарыхында анын өлкөнүн өнүгүшү үчүн жасаган эмгеги эч качан унутулбайт жана тарых барактарында түбөлүккө жазылып калат. Залкар инсандын сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. Тариел Чуңгулов, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.
Ошто таштандыны сортоочу заманбап урналар орнотулат. Ош тазалык ишканасы тиричилик таштандыларын сорттоо технологияларын киргизүүнү улантууда. Бул үчүн 10 заманбап урна сатылып алынды. Тургундардын ыңгайлуулугу үчүн таштанды челектерине таштандынын кайсы сорту экени жазылган. Ар бир участокто тартипти сактай турган диспетчерлер болот. Мындай идиштер эл көп чогулган жерлерге жана шаардын калкчыс жайгашкан кварталдарына орнотулат. Кышында күлдөрүн төгөт, андан сырткары жалбырактарын, андан сырткарына бетон, строительный таштандылар, ушу биздин урналарга таштап койгон учурлар көп болуп атат да. Андан биздин техникаларыбыз да көп бузулуп атат булардын айынан. Ошто өткөн жыйында көмүр кенин иштеткен ишкерлер ортомчу бизнес өкүлдөрүнө карата салык төлөө функциясын киргизүүнү талап кылышты. Муну менен алар кара алтынга болгон бааны турукташтыруу мүмкүндүгүн айтышат. Кененирээк кабарчыбыз Миргүл Бокошованын материалында. Ош облусунда оруп жыйноо өнүктүгү аяктап калды. Дубандан жылына 116 000 тоннадан ашык дан эгини жыйналат. 62 000 гектарга айдалган кылкандуу дан эгиндеринен 22 000 күздүк. Быйыл күздүк дан эгиндеринин аянтын 2 эсеге көбөйтүү тапшырмасы коюлууда. Ошто күздүк себеби сентябрда башталат. Күздүк действительно азыраак себелчү, жазга караганда азыраак себелет. Биз ошону азыр ошол аянтка чыгарууну, себеби азык түлүк коопсуздугун сактоо, кармоо максатында бизге тапшырма болду. Биз ошол боюнча иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө биз ошол аянтка чыгарабыз деген үмүттөбүз. Күйөөчү май көмүр баасы жыйындын башкы темасы болду. Бул жерде монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы менен нефтетрейдерлер, өндүрүүчүлөр жолукту. Ошто Бишкекке салыштырмалуу дизель 5-6 сомго кымбат сатылат. Дизель отун боюнча маселе бар. Бул жерде тийиштүү иштер, мат резервтери дагы өзүнчө көлөмү бар. Ошол жактан да иштер жүрүлөт. Андан сырткары кечээ эле күнү мен ири компанияларды Бишкекте жыйын өткөрүп, биздин площадкада, монополияга каршы кызматтын площадкасында аларга да сунуштарды бердик. Андан сырткары экономика министрлигине сунуш бердик. Ушуну турукташтыруу максатында да бир топ ыкмаларды колдонуу максатында. Эгер алар эрежелер ишке ашып калса, анда бул рынокто да бул негизсиз баа көтөрүүгө жол берилбей, мындай кырдаал туруктуу болот. Азыр күз-кыш мезгилине даярдык актуалдуу. Облуска 220 000 тоннадан ашык көмүр керек. Социалдык объектилер азыркы тапта 30%га камсыздалды. Кенчилердин айтымында айыл өкмөт, акимчилик керектөөчүлөр менен жакындан иш алып баруусу зарыл. Бул жергиликтүү бийликтер көмүр өндүрүүчү менен керектөөчүнүн түз байланышы керек болуп атат да. Ортосундагы ачыкча звенону алып коюш керек болуп атат. Ошол ачыкча звеного жергиликтүү бийлик катуу чара колдонуш керек болуп атат. Ошо эле мисалы көмүр өндүрүүчүлөр көмүр алып саткан, алып сатат деп койсок болот, бизнесмен деп койсок болот. Аларды контролдоп, аларды бир реестр кылып, аларга патент алдырып, салык төлөтүп, ортодо тапкан пайдасына салык коюп иштетсе, алар дагы мындай карап иштетилет деген ой. Баа саясатын жөнгө салуу мындан ары күчөтүлөт. Бул үчүн аталган тармак атайын мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Биз жаңы мыйзам долбоорун сунуштаганбыз жогорку кеңеште. Бүгүнкү күндө комитеттерден каралып атат биринчи окууда. Ал жерге ошол күйүүчү май рыногунда, ошон эле кум шекер рыногунда, цемент рыногунда, жанагындай авиакаттам рыногунда биз тараптан жөнгө салууну каралып атат. Алар эрежелер ишке ашкандан кийин албетте бизде ыйгарым укук болот. Анан биз жөнгө салып, жоопкерчилигин алабыз да. Ошол жактан да иштер кетип атат. Андан сырткары министрлик кабинет тарабынан бир топ ыкмалар пайдаланып атат бүгүнкү күндө. Жана НДСтен бошотуу кошумча нарк салыгынан, андан сырткары сыртка чыгаруу боюнча тийиштүү чечимдер бар. Андан сырткары биздин мамлекет башчыбыздын дагы бир топ жарлуулуктары бар. Ал жерде ишкерлерге өзгөчө шарт түзүп аларга көңүл бөлүү. Ошон үчүн биз ошолорду эске алмай иш алып барып атабыз. Облуста 20дан ашык көмүр кени бар, 90 сатуучу пункт иштейт. Күз-кыш мезгилдерине даярдык Ошто былтыркыга салыштырмалуу 20 күнгө эрте башталды. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Алато 24, Ош. Таласта учурда төбө бурчак жыйналууда. Жергиликтүүлөрдү тынчсыздандырганы бурчактын баасынын аныктала электиги. Аймактагы кабарчыларыбыз Бакай атадагы талаага барып келген. Бакай ата районундагы талааны өткөн күздө дыйкан каңтарып айдап, жер азыктарын берип, жазга даярдап койду. 2 гектарына төбө бурчактын лопатка сортун айдаган. Бул сорт экспортко көп чыккандыктан көп өстүрүлөт. Күзүндө оодарып амофос бергенбиз, жазында кайра селитра бергенбиз. Баягы илгерки агрономдордук менен жүрүп атабыз. Азыркы жана үстүнө сетмейлер жок да бизде. Ошо мурун деле агрономдордун айтуу боюнча
берип, Кудайга шүгүр көзүндө оодарып коебуз. Эми тигип, селитразын берип, эми түшүмүн алып атабыз. Бул жерде иншалла жакшы. Учурда өсүмдүктү жыйноого үй бүлөсү кол кабыш кылууда. 15 күндө кургап калса, комбайнга салып, данын көйнөгүнөн бөлүп алат. Анан быйыл севооборот кылайын деп, жарымын экспресет кылып, подсеп лазымына экспресет гүлдөп жакшы бир чаап алдым. Уже экинчиси буюрса иншалла чабабыз деп турабыз. Былтыркы баа жыйнап эле ошо 100 сатып жүргөнбүз. Жакшы болгон, Кудайга шүгүр. Анан быйыл ошо севооборот кылбасак, жер дагы чарчап баратат, уже көптөн бери тигип берип, анан жарым-жарымдан кылып турбаса болбойт экен. Таластагы ирригация тутуму мурда болуп көрбөгөндө ремонттоо тазалоо иштеринен өттү. Дыйкандардын айтымында күн ысыгы күчөгөн малда гана суу азайбаса, быйыл сууга дээрлик өксүк болгон жок. Бакай Ата району боюнча айдоо жерлердин 70% төө бурчак талаасы. Бакай Ата району боюнча 24 000 гектардын тегерегинде жер бар. Анын ичинен 17 920 гектары төө бурчак. Бүгүнкү күндө ошо район боюнча төө бурчактын алды бышып, бүгүнкү күндө жулуп түшүмдөрдү жыйноо башталды да. Дан эгиндери да жакшы болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол суу тартыштыгы да өтө көп болгон жок. Бул өсүмдүктү өстүрүүдө талааларды эс алдыруу максатында которуштуруп айдоо жайылтылууда. Азыр Айыл чарба министрлиги тарабынан быйылкы жылга ошол жерлерди которуштуруу, ошондой эле азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу максатында Бакай Ата районуна 850 гектарга дан эгиндерин эгүүгө план берилген. Бүгүнкү күндө ошо дыйкандар менен, айыл өкмөттөр менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, дан эгиндерин, буудай, арпа эгиндерүү максатында иш алып барып атабыз. Белгилей кетсек, таласта 110 000 гектарга жакын айдоо жер болсо, анын тең жарымына төө бурчак айдалат. Анын кызыл, чаар сорттору азыраак, ак сорту арбын болот. Облус жылына 90 000 тоннага чейин өндүрүп, дүйнөнүн 20дан ашуун өлкөсүнө экспорттойт. Сарыкка Сариева, Элхан Арсланбеков, Алатуу 24, Талас облусу. Байтик Баатыр Канай уулунун 200 жылдыгын утурлай 31 августта Чоңкурчак Капчыгайында маараке өткөрүлөт. Республикалык масштабта өтүүчү иш-чарага өлкөнүн 7 дубанынан жана коңшу мамлекеттерден меймандар келери күтүлүүдө. Иш-чарага карата 1000 орундукка эсептелген көрүүчүлөр жайы. Буга кошумча кадырлуу меймандар үчүн орундуктар орнотулууда. Мында концерттик программа, театралдашкан көрсөтүүлөр аянтчасы бардык ыңгайлуулуктарды эске алуу менен өткөрүлөт. Мааракени Чуңкурчак Капчыгайында өткөрүү демилгеси да жөн жерден чыккан эмес. Ушул жерде жайлаганда Баатыр ошонун жери мына карачы кандай жердин соорусу да. Анан жөн жерден тандалып атыр да. Бекеринен тандалып. Бул эми мындай кылса болот. Азыр эме Байтик Баатырдын 200 жылдыгы өтөт да бул жерде. Кудай берсе өтөт, жакшы өтөт. Андан кийин деле майрамдар болот, андан кийинки юбилей болот. Сары Өзөн чүйү боюнча дайым ушул жерге стационарно бир мындай маданий жер жасап койгон жатышат да. Ушундай болуш керек. Улуттук оюндар салбуурун Ордо кыргыз күрөш жана эл аралык ат чабыш марафонунда чоң байгелер коюлган. Татаал жолдордон өтүп, тоо аралап чабылган мелдештин аралыгы 31 чакырымды түзөт. Бул сан символикалуу өлкөнүн эгемендик күнүнө карата тандалган. В ущелье Чоңкурчак проводится масштабная работа по подготовке и проведению Дня независимости Кыргызской республики. Байтик Баатырдын 200 жылдыгы менен катар 31 август Кыргызстандын эгемендик күнү белгиленет. Ошондуктан 31 санына басым жасоону чечтик. Муну менен катар 31 метр бийиктикке өлкөбүздүн туусу көтөрүлөт. Азыркы тапта Чуңкурчакка чейинки жол оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Даярдыктар мыкты. Баатырдын мааракеси иш-чара деңгээлинде эле өтпөшү керек. Тарыхчы коомдук ишмерлер улуу инсандын басып өткөн жолун терең изилдеп, мектеп партасынан тарта жеткичектерге басып өткөн жолду жеткирүү милдети турганын белгилешет. Эгерде биздин балдар теги алифбеден баштап окуганда баатырларыбыз бизчи бир убакта Чолпон Байтөлөбердиевди, Дүйшөнкул Шопоковду, Зоракан Кайназарованы кандай окуп билсек, азыр ошол жолго кайта чыгыш керек. Бизге балдардын адеп мектепте аттагандагы китептеринде сүрөтү менен кыскача аннотациясы жазылып туруш керек. Эмне үчүн баатыр болуп калган? Анан ошондон барып анан кийин элдин арасына сиңилип, элдин баатыр экен, элдин журттун баатыр экен деп айтылып калышы сөзсүз ошол себепкер болот. 200 жылдыкка утурлай Байтик Канай уулунун эстелиги Борбор калаадагы Байтик Баатыр жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде орнотулат. Учурда айкелге түшүрүүчү элес Баатырдын сүрөтү боюнча изилдөө иштери жүрүүдө.
Буюрса, архивтерде аябай көп документтер бар. Жыл аягына чейин аны дагы Байтиктин өзүнүн жеке сүрөтүн табууга биз тарыхчылар аракет кылып атабыз. Азыркы архивдик документтердин негизинде 1-2 сүрөт бар. Ошон үчүн эстеликти мына президент өзү куруп берем деп атат. Бүт каражаттын баарын президент өзү чечип берип атат. Ошондой эле Бишкек шаардык мэриясына калаанын 4 районунун бирине Байтик Баатырдын ысмын ыйгаруу боюнча кат жөнөтүлдү. Буга катар Боз Бөлтөк тоосуна тарыхый жай макамын берүү сунушталууда. Сайфудин Мурзаев, Батма Искандарова, Нуркамил Асанов, Алатуу 24. Чолпон Атада майыптыгы бар жарандар биссиз эч нерсе маанилүү эмес деген ураан алдында жөө жүрүшкө чыкты. Жүрүшкө 40ка чукул адам катышып, Караколго чейин 135 чакырымды басып өтүшөт. Өлкөдө майыптыгы бар 200 000 жаран жашайт, алардын 35 000-и 18 жашка чейинкилер. Майыптарга шарттардын баардыгы түзүлүп берилекте. Мисалы шаарда Бишкекте кандай бир шарттар болсо, мисалы жерлерде жергиликтүү бийликтер болсо, кандай бир мынакей бара турган жерге пандустарды мисалы кылып берилек, кандай бир бөлөк шарттарды дагы түзөлөктө. Ошонун баардыгын алдыга жылдаш үчүн биз бүгүн мынакей жөө жүрүштү баштап атабыз. Эмне үчүн биз майыптуулугу бар адамдар окубашыбыз керек? Эмне үчүн бизди ошол айлана тегерек бизди майып кылып атат да? Мен бутум майып кылбайт, мени деген мага кылган мамиле майып кылат. Айлана чөйрөдөгү искусственный тоскоолдуктар майып кылат. Нур-Султан шаарында өткөн Азия жаңыргы 2022 аттуу 13-чү эл аралык цирк искусствосунун фестивалында Кыргыз мамлекеттик циркинин артисттери 2 коло байге жана атайын сыйлыктарды жеңип, байгелүү кайтып келишти. Фестивалда Фаркат Төлекеев жетектеген аят тобунун шамдагы акробат жигиттери коло байгени жана көрүүчүлөрдүн атайын сыйлыгына ээ болушкан. Бир айдан ашык даярдандык атайын фестивалга деп. Эл аралык Орто Азиядагы чоң фестиваль болду бул. Эмоция деген аябай күчтүү болду. Башында даярданып, бул жактан аябай толкунданып бардык. Жыйырма жылдан ашык цирк өнөрүн аркалып келген Sky акробат дуэтинин артисттери Анатолий Илатовский жана Александра Белецкая эл аралык сынакта Чымкент циркинин атайын байгесине татышты. Бул дуэттик номерди 3 жылдан бери даярдап, соңку 3 айда өзгөчө даярдыктарды көрүп баштаганбыз. Чынында фестивалдагы атаандаштык чоң болгондуктан биз атайын байгени жеңип алганыбызга абдан кубандык. Биз даярдаган Сен менин жанымсың аттуу номер сүйүүнү даңазалган мыкты чыгарма. Аны берилүү менен аткардык. Сохраняла гармонию в мире. Ал эми фестивалда 3-чү орунду жеңген Алмаз жонглёрлор тобу алдыда Венгрияда өтө турчу фестивалда Кыргызстандын желегин желбиретүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Бул жетишкендиктер кыргыз цирк өнөрүн өркүндөтүүдө чоң өбөлгө түзүп, цирк артисттерин жаңы ийгиликтерге шыктандырат. Жыйынтыкка келсек, ушул фестивалда 2 коло байгени жана атайын сыйлыктарды жеңип алдык. Акробаттан Амачтак 3-чү орунду коло байгени жана көрүүчүлөрдүн атайын сыйлыгын жеңип алышты. Бул биз үчүн маанилүү, анткени ошо көрүүчүлөр үчүн цирк өнөрү жалпы эле ошо көрүүчүлөр үчүн тартууланат эмеспи? Ошол себептен биз үчүн бул маанилүү. Эске салсак, Азия жаңыргы 2022 фестивалында Франция, Израиль, Венгрия, Монголия, Вьетнам, Белоруссия, Россия, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдөн 100дөн ашык артисттер өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Сайфудин Мурзаев, Батма Искандарова, Нуркамил Асанов, Алатуу 24. Түркиядагы ислам шериктештиги